Арыбаңыз кадырман телекөрүүчүм, назарыңыздарда бир китептин баяны рубрикасы. Жашоодо ак кара эри шаркак жүрөт эмеспи? Адам ошондой эле ак кара мүнөздүү окуяларга, тагдырга туш болот. Бирок адамдын башка жаратылган жандыктардан айырмасы мына ошол ак караны ажырата билген аң сезиминде. Кээ бир окуя өмүр бою сабак болууга себепкер болот. Бүгүн да бир китептин баянында мына ошондой көптөргө сабак болгон окуялар жөнүндө сүрөттөлгөн китептин баянына назарыңыздарды бурабыз. Салам китеп кой достор, бүгүн биз жакында гана жарык көргөн Сыясы кургай элек Жан-Кирбез китеби боюнча сөз кылабыз. Ал эми китептин ичи боюнча сөз кыла турган болсок, Жан-Кирбез китеби алгач эле Элбагардын айылдагы турмушу менен башталат. Элбагар деген ким? Элбагар деген бул китептин башкы каарманы. Элбагар мектеп убагында чоң энесинин колунда, чоң эне чоң атасынын колунда өскөн. Ал эми анын ата-энеси Орусияда мигрант болуп иштеп жүрүшкөн. Ошол убакта Элбагар биринчи класска жаңы гана кадам койгон убагы, биринчи класста окуп жаткан убагында анын мугалими кирип, Элбагар сени үйүңө чакырып жатышат, атаң Москвадан сага белек алып келиптир деген сөз менен аны үйүнө жөнөтөт. Кечки үкүмдө үйүнө акырын басып келсе, үйүнүн алдында кыргыз үй тигилип, негедир бир томсоруп, үй башкача болуп калганын көрөт. Шерменде эртерээк келип атасына кызмат кылса болмок да, уулунан урмат, кызмат көрбөй өтүп кетти ушул аба деп сөз кылып калышат. Байкуш эми небересине эле жаман болду деп ушундай сөз кылышканда Элбагар түшүнөт ошол убакта өзүнүн чоң атасы өтүп кеткендигин. Бул китептин өзгөчөлүгү кадимки Ош шаарында жашаган тургундардын жашоо турмушунан чогултулуп жазылган. Шаар тургундары башынан өткөн окуяларды анонимдүү кат аркылуу жазып жиберишкен жана адабият адистери тарабынан оңдоп түзөтүлүп аңгемелер жаралган. Китепте Элбагар өңдүү 10 чакты каармандын жашоосундагы таасирдүү бурулуштар жазылган. Шаар деген болбойт, андан көрө өзүбүздүн айылдан артыгы жок деп ошентип айтып койгондуктан Элбагар биз ошондой жаман шаарга кетип атат экенбиз да деп аябай ичинен жаман ойлойт. Ошентип шаарга келишет. Шаарга келгенден кийин шаар турмушу башталат. Элбагарды мектепке, шаардык мектепке беришет. Чоң энеси дагы алар менен кошо келет. Бир күнү Элбагар ошол көчө достору менен, ар достору менен жолугуп жүрүп, акыры велосипед алам деп чечет дагы үйүнө келип алып жаңжал чыгарат. Силер мага велосипед алып бергиле деп. Чоң энеси пенсиямдын кийинки пенсиямды кошсом сага велосипед келет экен, ошого чыдай тур десе, Элбагар атасына таарынып, чоң энесине таарынып, бир күнү ал мен спортсмен боломун, ушундай күчтүү болом деп бир спорт залына барып машыгуу убагында ага бирөө жолугат дагы, келип учурашып, чоң эле киши болот ал. Учурашып, кандай балам, жакшысыңбы, түзүксүңбү деп сурашып, ал сурашкандан кийин сен китеп окуйсуңбу деп сурайт. Анан жок десе, жакшы, анда мен сени уулума күзөтчү кылып алам деп айтат, кароолчу кылып. Анан эмнеге десе, анткени менин балам китеп окуйт. Китеп окубагандарды китеп окугандар башкарат. Ошон үчүн сен менин баламдын кол астында иштейсиң дейт. Бул сөз Элбагарга аябай катуу таасир этет. Демек мен китеп окубасам, китеп окугандарга кызмат кылат экенмин да деген ой менен ал ошол күндөн баштап китеп окуй баштайт. Жана андан мурун жолуккан ошол аба менен жакын мамиледе болот дагы. Ар дайым анын кеп кеңешин угуп, аны менен бир жактарга барып, үй бүлөсү менен мамилесин бекемдеп, Айтор жашоо нугун бир кыйла жакшыртат. Айтор бул китепте мындан сырткары дагы көптөгөн окуялар кыскартылып берилген. Азыркы учурда баарыбыз шашкалактылык менен жүрөбүз. Ошон үчүн эгерде китеп окууга убактыңыздар жок болуп аткан болсо, бул китепти кыска убакытта окуп, өзүңүздөргө чоң таасир алсаңыздар болот. Жана ошондой эле китеп ичинде адамдардын жашоосуна пайдалуу кыска цитаталар дагы жазылган. Аларды сызып алып окуп, өзүбүздүн жашообузга колдонолу. Бул китепте татаал тагдыры күтүнгөн жөнөкөй адамдар, сынбаган эрк, өчпөгөн үмүттү медер кылып бийикке умтулууну токтотпогон жүрөк ээлери жөнүндө баян. Жашоонун жан сыздаткан сыноолорунда асыл сыпатын аздектей билген инсандар, алардын кызыктуу өмүрү сизди күтөт.